Азаттык радиосунун Жанисте программасын баштайбыз. Бул тележурналда кыргызстандыктардын жашоо турмушу, жаратма каармандар тууралуу баяндар сунуш кылабыз. Анда бүгүнкү топтомдо Арыстанбаптагы туризм элдин агымы өсүп, шарттар жакшырууда, бирок конокторду ыңгайсыз абалга алып келген жагдайлар жок эмес. 15ге жакын туристтик эс алуучу жайлар, балдар эс алуучу лагерлер болгону менен алардын бири да айыл өкмөттүн карамагында эмес. Ат башыда ромашка өстүргөн аялдар, дары чөптөрү менен эл аралык базарга жол ачкысы келген элеттиктер. Улам чыккан гүлдүн эле алып барып, эме кургатпай туруп эле нүмгесинде чакаа салып алып өткөзүп турабыз. Бул көкөмөрөн деген чөп, азыр ушу көкөмөрөндө кургатып атабыз. Ошто кыздарды илим билимге өндөгөн дубалга тартылган сүрөт пайда болду. Бул күчтүү кызды көрүп, биздин Кыргызстандын келечегиндеги кыздарды көргүм келет. Бул сүрөттү көрүп кыздар дем күч, окууга болгон максаттарын күчөтүү керек. Бишкекте көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызыткан билим айтыш, медиа сабаттуулук, заманбап көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан төкмө акындардын таймашында кимдер жеңүүчү аталды? Сүткө тойгон күчүктөй толмоч кайным, чыдар бекен жеңесинин жемесине, чыдайбы жеңесинин жемесине. Бишкек студиясына мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Көрсөтүүнү туризм темасы менен баштайлы. Жалал Абад облусундагы Арыстанбап эс алуу жайына быйыл Өзбекстандан коноктордун агымы көп экени айтылууда. Жылдан жылга тоо багында тамак ашы белен шарты бар конок үйлөрдүн саны да өсүүдө. Бирок бул туристтик аймактагы жолдун начардыгы, иретсиз соода жайлар жана таштанды чакаларынын жетишсиздиги келген конокторго ыңгайсыздык жаратууда. Базар Коргон районундагы Арыстанбап эс алуу жайына кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу барып келген. Hozir bizda endi sal issiq, O'zbekistonda hozir o'ta issiq. Chegaradan qancha o'tib o'tasizlar? Burun qanday? Burun avval juda qiynalib o'tardik, hozir endi yaxshi. Ayşa Mamatova Özbekistan'ın Andijan облусунун 5 тууганы менен Арыстанбапка эс алганы келген. Ал Кыргызстандагы жаңгак токоюнун атын алыстан угуп, салкын абасы үчүн келгенин айтат. Маза кылып, ойнап, айланып кетебиз. Мен 5 тууганы менен Арыстанбапка эс алганы келдик. Өзбекстанда жогорку чекке жеткен ысык болгондуктан салкын тарапка элдер качып жатышат. Ал үчүн каражаты, тили, тууганчылыгы жана чек арадагы эркин кирип чыгуу мүмкүнчүлүгү болуп калгандыктан Өзбекстан тараптан Кыргызстанга келген эл көп болуп жатат. Мында жатакана, тамак аш, жол акы да бизге туура келип жатат. Бирок Арыстанбаптын жолдору менен таштанды кутуларынын аз болгону жакшы эмес экен. Көңүл буруп өкмөтү жардам берип оңдоп коюшса деле жакшы болмок экен. Четтен келген конокторду Арыстанбаптыктар заманбап бардык шарты бар конок үйлөргө жайгаштырып, даамдуу тамак ашын сунуштап жатышат. Элдар Кочкоров 10 жыл мурда үйүнүн бир бөлмөсүн атайын даярдап, сезон сайын 20да эс алуучуларды кабыл алып келген. Быйыл ал жаңы конок үйүн куруп, чет элдик туристтерди тартып жатат. Бул жерде азыр атайын мен деревянный жагаштардан жасаттым оларды, натуральный болсун деп. Биякта спальни бар экөө жата турган. Бирде экөө жатышат, биякта тамактанышат. Бизде аз эле азыр иностранецтер көп эле болбойт. Аларга отдельный өздөрүнө постельный бельелар, дивандар болуш керек. Ошондуктан азыр бир эле комната экөөсүн, наркы комната экөөсүн тосконго даярбыз. 4 койка бар. 1000 сом болот. Ошо бир адам ушу комнатаны ээлет. Экөө болсо да боло берет. Şu yerde жатышып, демалышып, азыр бир турист бар, ошондуктан биз туристтин нерселерине тийбейбиз. Ошо бойдон турат, анан турист кеткенден кийин жыйнап, постелдер, бельеларды алмаштырып. Киреше кандай болот? Бир жылда көбүрөөк болсо, азыраак. Өткөн жыл пандемия болуп, бизде туристтер почти болбоду. Быйыл азыраак бар, Кудай буйрса, тополондор тинчип кетсе, Украинадагы тополондор, андан кала берсе, Европадагы санкциялар бизге туризмге аябай чоң таасирин көрсөтөт экен. Алар жайына түшүп кеткен болсо, Кудай берсе жакшы эле болуп калат. Үйдөн коросундагы кооз гүлдөр көз жоосун алат. Атайын туристтер үчүн деп тапчандар сай боюнда отуруп эс алганга отургучтар орнотулган. Ал эми үй кожойкелери тамактын түрүн жасап, эс алуучуларды кызыктырып жатышат. Элдардын келинчеги Дилшунас Хурматова атайын англис тилинде аш тизме даярдаган экен. Менюдан өзлөрү талашат, ошон карап саатын айтады. Саатыга карап таярлайбыз. Менин конок үйүмө көбүнчө чет элдик туристтер келет.
Азырынча ашканамды жаңылай элекмин. Бирок колдон келген тамактарды жасайм. Тамактарыбыз жакшы. Иностранецтер көбүнчө эт жебегендиктен Европа тамактарында жасап беребиз. Туристтер биздин күнүмдүк жашообузга кызыгып, жаратылышыбыздын кооздугуна суктанат. Менин эшик алдындагы гүлдөрүм да көпчүлүктү суктандырат. Коомчулукка негизделген туризм. Сибити кыргыз бирикмеси Арстанбапка сырттан келген туристтерди конок үйлөргө, тоолорго, шаркыратмаларга алып барып, гид кызматын көрсөтөт. Бирикменин жетекчиси Хаят Тариковдун айтымында быйыл чет элден келген туристтер көп. Алар Арстанбаптын 2 шаркыратмага, Жаңгак токоюна жана кыштактын ичиндеги 16-18 кылымдарга таандык Арстанбап күмбөзүнө барышат. Күмбөз Орто Азия элдеринин байыркы кол өнөрчүлүгүн чагылдырган кызыктуу архитектуралык эстелик болуп эсептелет. Азыркы күндө 2001-жылы баштап биз коомчулукка негизделген группаны түзгөнбүз. Кыргызстанда андай группалардан 18 группа бар азыркы күндө. Ар бир областта 3-4 коомчулукка негизделген туризм же болбосо CBT группа түзүлгөн. Алар ушул в основном чет өлкөдөн келген туристтерди төлөйт. Мисалы үчүн Арстанбапты айта кетсек, биз ошол 18 конок үй бар эле, андан аккредитация аркылуу 10 конок үй аккредитациядан комиссиядан өтүп сертификат алып иштөөгө даяр. Калган үйлөр өтпөй калды. Өтпөсө дагы аларга эгер туристтин саны көбөйүп кетсе аларга дагы беребиз. Ал конок үйлөрүбүздө туалеттер бар, современный туалет, жакшынакай душу бар. Ошол тамак пиширишти билет. Ар бир үйгө биз ошол англисче, орусча, кыргызча кылып менюларды түзүп бергенбиз. Ошол меню боюнча деле тамак жасап кылып туристтерди жакшылап төлөй берет. Европадан көп келет, Азиядан келет. Азияда Сингапур, Малайзиядан келет, Австралия, Нью-Зеландиядан келет. Где-то быйыл былтырга караганда жакшыраак келет атат. Арстанбапта в основном келген туристтер көбүрөөк дүйнө жүзүндө эң чоң токой массиви бар, Жаңгак токой массиви, ошону көргөнү келет. Тарыхчы Джанкарло Лупа Италиянын Палермо шаарынан келген. Буга чейин 50 мамлекетти кыдырып чыккан турист өлкөнүн жаратылышына суктанып бүт албай жатат. Ошол эле учурда ал кооз аймакты таштандыга толтуруп жаткан мамилеге капа. Kyrgyzstan for my touristic destination of this year because I'm a teacher of history and geography. Мында эс алгандардын баары жыргап эле эс алып жүрүшөт. Мен мугалим болгондуктан 3 ай каникулда эс алганы чыгам. Кыргызстан мен саякаттаган 50-чү мамлекет болду. Өлкө өтө кооз экен. Таласка, Манас Ордого да барсамбы деп турам. Мында желим баштыктар, бөтөлкөлөр көбөйүп жатыптыр. Тез арада тазалаш керек. Мен билем, таштандыдан арылуу үчүн чоң суммадагы акча керек. Бирок экологияда сакталыш керек деп ойлойм. Tell me. Германиялык жубайлар Клара Гүч жана Тайс Бринен Кыргызстандын тоолоруна мөлтүр суу мөңгүлөрүнө кызыгып келишкен. Жердин сыры менен интернеттен алдын ала таанышып келген жубайлар жергиликтүүлөрдүн аракетине ыраазы. In the beginning, before we came to Kyrgyzstan, we thought here the people eat lots of meat and lots of fat. Биз мындай кооз өлкөгө келип калганыбызга кубанып турабыз. Интернеттен көрүп, тамак аштары куурулган, этти көп жеген элекен деп чынында кооптонгон элек. Анын үстүнө барып алып, эми кандай тамак жейбиз деп бушайман болдук. Эми болсо айылдын эли туристтерди тосо берип үйрөнүп кетишиптир. Алар Европа тамактарын жасап берип жатышат. Андан да майлуу эмес тамактарды жасап беришти. Биз лагман, манты, аш жеп көрдүк. Баары сонун экен. Эми алайдагы Ленин чокусуна баралы деп жатабыз. Аман Досматов быйыл экотуризмди колго алды. Ал боз үйлөр менен жыгач үйлөрдү салып, жалпы жолунан 1 миллион сом каражат жумшап, туристтерди кабыл ала баштаган. Экотуризмде бизде основной. Ол көрүп турасыңар өзүңөр, мына жай жакшы, токой, таза. Ушундай бир өнүктүрүп бир меймандарды күтүп алайлы деп турабыз, ниет бар. 1 миллиондон ашык куруп атабыз, мына көрүп турасыңар. Боз үйлөрдү энди туристтер келип, энди бир Кыргызстан жашагандан кийин кыргыз үй болуш керек да бизде. Мына Өзбекстандан меймандар келет, кызыгадалар. Ичи келип жатышат. Энди ушундайды. Азыр темирден бул. Энди жакында Кудай кааласа көлдөн оригиналы келет бул боз үйлөрдүчү. Аларды эми курабыз. Мындай курдук азыр. Мына иштери жакшы, мына көрпө төшөктөр бар жок. Мына көрсөңөр болот, мына. Кыргызча. Оймолор, мына төшөктөр, көрпө төшөктөр бар жок бар.
2021 жылы Арыстанбаптагы турбаза эс алуу жайы менен пансионатка 13 000 киши келген. Быйыл ушул күнгө чейин болжолду бул сан 3-4 эсеге өскөн. Алардын 300дөйү чет элдик туристтер. Жергиликтүү бийлик дагы келерки жылы жаңы этно эс алуу жайларын ачып, казынасына киреше түшүрүүнү пландоодо. Арыстанбап айылында туризмди өнүктүрүү үчүн биринчи ирет муну Арыстанбаптын ички жолдорун оңдоого өзгөчө көңүл бурулган. Азыр кичине чаркыратмага баруучу, чоң чаркыратма, турбаза эс алуучу, балдар эс алуучу лагерлерге баруучу жолдор асфальт кылынган. Steam Grant и муну жергиликтүү бюджеттин эсебинен жамаат жайлардан чыккан таштандыларды коңшу айыл өкмөт болгон Могол айыл өкмөтү менен меморандумга кол койгонбуз. Ошолордун таштан таштоочу полигонуна барып төгөбүз. Бизде Арыстанбап десе эле көпчүлүк ойлошу мүмкүн. Арыстанбап туризм менен өнүгөт, туризм Арыстанбаптын бюджетинин негизги бөлүгүн түзөт деп. Чындыгында андай эмес. Арыстанбап айылында 15ге жакын туристтик эс алуучу жайлар, балдар эс алуучу лагерлер болгону менен алардын бири да айыл өкмөттүн карамагында эмес. Бардыгынын ээлери башкалар. Бизге алар болгону ушу жер мүлккө болгон салыгын эле төлөшөт. 500 000 сомдун тегерегинде эле түшөт. Долбоор жаздык, 1 миллион 55 000 сомдук комиссия колдоп беришти. Ага ылайык биз айыл өкмөттүн карамагындагы этно борбор түзүп атабыз. 6 боз үй, 2 беседка, 4 качеля уже келди азыр. Мен ишенем, ошол нерселе алиги 15 гектар 20 гектар жерде эле турган туристтик объекттерден кире көбүрөөк киреше келтирет. Экотуризм өнүктүрүү боюнча элдердин өзүнүн аракети менен, айыл өкмөттүн колдоосу менен, Токой чарбанын колдоосу менен туристтик эс алуучу жайлар уюшула баштады. Ошол жерлерде табиятын сактоо, мындай туристтерге шарттыруу түзүү максатында азыр биз бир проект жазып койгонбуз. Буюрса дагы бир 40 урна 2 биотуалет келет. Туристтерге эс алууга дагы шарт түзүлөт. Жергиликтүү бийликтин айтымында өткөн жылдары Арыстанбапка эс алуучулардын саны 100 000ге чукулдаган. Ал эми быйыл болсо 120 000дин тегерегинде болот деп болжолдоп жатышат. Аймактын 265 000 гектар жери Токой болсо, анын эң көп аянтын жаңгак түзөт. Мында турбаза эс алуу жайы жана бир пансионат Кыргызстандын профсоюздар федерациясы уюмунун карамагында турат. Мында жалпы болуп 3 эс алуучу жай, 3 балдар лагери жайгашып, 100га чукул жеке турак жайда кызмат көрсөтөт. Аймактын инфраструктурасы жакшыра баштаган. Эс алуучу жайларда жаңы конок үйлөр, балдар үчүн аттракциондор, бассейндер жана түнкү жарыктандыруулар жолго коюла баштаганы байкалып турат. Талгат Абжайлуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу. Нарына келген баян менен эфирди улантайын. Ат башыда аз камсыз болгон 700 аял улуттар уюмунун долбоору менен ромашка гүлүн өстүрүп жатат. Гүлдү аймакта жайгашкан Дордой дары ишканасы сатып алып, эфир майын өндүрүп, продукцияны Жапонияга экспорттоо аракети көрүлүүдө. Аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров элеттеги аялдардын жаңыча иш багытын тасмага түшүрүп келген. Бактыгүл Карымшакова огородуна быйыл ромашка өстүрдү. Ага гүл сатып пайда тапса болорун айылга келген эл аралык уюмдун өкүлдөрү айткан. Эмеси мажбур экен аябай. Чыгышычы аябай назик экен да. Ошол анан эмгектенип атабыз. Кичине ошо сууну жакшы көрөт экен, күнүгө суу куюш керек. Биз арыктан эле беребиз да, суунун башында элебиз. Ошол анан азыр ошо эме түшүмүн алабыз деп турабыз. Бир 10 күн ичинде Кудай буйруса бере баштайт. Бактыгүл Карымшакова 40 жашта, баатыр эне, 7 баласын өкмөт берген 10 000 сомдук жөлөк акча менен багат. Жогорку билими бар, бирок ал жашаган аймактагы мектепте бош орун жоктугунан иштей албай жүрөт. Анын үстүнө уда төрөп, бала түйшүгүнөн бошой элек. Жолдош өткөн жылы белин оорутуп алып, оор жумуш кыла албай калган. Үйдөгү чакан чарба менен Карымшакованын ушул огороду алардын негизги киреше булагы. Эми үй бүлөлүк кирешеге кошумча ромашкадан түшкөн каражат да кошулганы турат. Бул долбоор, ромашка долбоору быйыл эле катыштык. Бир сотук жерге 100 грамм урук алып себенгенбиз. Ошол анан бул долбоордон $100 келген негизи. 8750 сом алганбыз эми компания банкынан. 4350 сомун чөнтөгүбүзгө өзүбүзгө жумшаттык керектүү. 4350 сомун бул ромашкага
керек урук алдык 850 сомго, найкл алдык, жана жер семирткич. Бул жер семирткич бермейинче бул өзү чыкпайт экен да, жакшы. Анан 3 жолу бердик ошо. Эми ошо гүлдөйт буюрса, эми 10 күндө тере баштайбыз. Чакасын алдык, анан тергичи да алдык. Ошентип өзүнө теңин сарптадык. Ошо пайда эми ошо эмгектене баштадыктан анан күзгө чейин көрөбүз да. Ошол. Жок, күзүндө эмес. Улам чыккан гүлдүн эле алып барып, эме кургатпай туруп эле нымгесинде чакага салып алып өткөзүп турабыз. 100 сомдон деп сүйлөшүптүр, анан аны ошо азырынча биле элекпиз да, биз жакшы да алып барып өткөзө элекпиз, анан барып өткөзгөндө көрөбүз да. Карымшаков айтып жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы быйыл жазында айылдагы аз камсыз 700 аялды ромашка өстүрүүгө үйрөтүп, анын уругун сатып алууга да каражат берген. Азыр Карымшакова окшогон ат башылык аялдар айылда ачылган Дордой Дары аттуу ишкана менен чогуу иштешип жатат. Çöpтерди кургатып бул жерге атайын аппараттары бар экен, жерге кургатып даярлап беребиз. Бул эмне чөп? Бул көкөмөрен деген чөп, азыр ушу көкөмөренди кургатып атабыз. Сушилге даярлап, сушилка келип жеребиз. Бүгүн биринчи жолу жумуш ишибиз башталып атат. Дордой Дары ишканасы 2018-жылы ачылган. Алгач ат башынын Акбалы аттуу брендти тааныткан кичи цех быйыл Жапония элчилиги жана Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын долбоорлорун ишке ашырууда. Анын алкагында ишканага $100 000 жабдуулар келип, азыр чөптөн эфир майын бөлүп чыгарууда. Бул жерге биз жанакы фермерден алынган чөптөрдү салабыз. Азыркы кезде биз ак гүл, ромашка, мята, жалбыз, көкөмөрен, тимьян, анан эрмен, полындан майды чыгарып жатабыз. Бул жерден ромашка көбүнчө жанакы противовоспалительный деп коет, антисептик катары колдонулат. Андан тышкары жанагы успокаивающий средства. Мята да ошондой көбүнчө противовоспалительный, жанагы бул дагы антисептик хороший, өттүн иштесин жакшыртат. Тимьян болсо бул жанакы бронхит, өпкө ооруларына жакшы да. Эрменди билесиңер, эрмен абдан пайдалуу май. Бул азыркы кезде даже окумуштуулар изилдеп чыгышты. Бул даже ракка дагы пайдалуу деп айтып атышат да. Адистердин белгилешинче чөптөн бөлүнгөн эфир майын дарычылыкка жана косметологияга колдонсо болот. Азырынча өндүрүлгөн продукция топтолуп жатат. Жаңыдан 28 июль күнү Токиодон атайын эксперт келет. Ошол кишинин жардамы менен бизди 5 күн окутуп, сразу продукция чыгарып, ошол продукцияны анализге берип, сертификат алгандан кийин сатуу башталат. Бизден сразу эле бул чет мамлекет эл аралык уюм болгондон ишке өтөт экен. Мунусу абдан бизге ушунусу маанилүү болуп жакты мага. Сразу иш баштап кеткени да, ал биз ошол 5 күн ичинде чыгарган продукциябызды лабораторияны өткөрүп, сертификацияга берип, сертификат алып, анан кийин биз мына фермерлердин гүлдөгөн турат гүлдөрү ошону алып келип, анан продукция чыгарып даярдап, ошо экспорттоого даярданып атабыз. Бул долбоор Атбашы районунан тышкары Нарын жана Актала райондорунда да ишке ашып жатат. Ал аймактарда да ондогон аялдар дары чөптөрдү өстүрүүдө. Уюштуруучулардын айтымында мындай демилге айылдагы жумушсуздук көйгөйүн жоюп, айылдык аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. The product will be produced by the standard of one village one product. Бул цехте өндүрүлгөн азыктар бир айыл бир продукт долбоорунун стандарттарына дал келет. Келечекте продукцияларды эл аралык деңгээлде сатыкка чыгаруу жана анын ичинде Жапонияга экспорттоо каралып жатат. Азыр бул ишкана өндүрүшүн жаңы баштады. Менимче 1 жыл аралыгында экспорт башталат деп ишенем. Кыргызстандагы аялдардын 64% айыл жерлеринде жашайт жана алардын көпчүлүгү жумушка жарамдуу катмар. Бирок элеттик кыз келиндерди жумушка тартууда дагы деле кыйынчылыктар көп экендиги айтылып келет. Экономикалык серепчилер арасында аялдар өз ишин баштап, ишкерлик менен алектенип, экономикага аралашса, Кыргызстандын ички дүң өнүмү 26% көбөймөк деген божомол бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ат башылык аялдардын ишине ийгилик каалайбыз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Сиз жашаган шаарда, айылда дагы кандай жаратман адамдар бар? Сунуш пикирлерди күтөбүз. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azatlık Ünalgısı, Twitter'da Azatlık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azatlık KG, Одноклассникте Azatlık, YouTube kanalımız Azatlık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз Азаттык радиосунун эфирин көрүп жатасыз. Данисте тележурналын кыздарды илим билимге өндөгөн Ош шаарындагы мурал тууралуу тасма менен улантайын. Өткөн жумада шаардагы Анар Кичи районундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин дуалына билимге умтулган жаш кыздын иллюстрацияланган сүрөтү тартылып, анын ачылышы болду. Бул сүрөт Кыргызстандагы жаш кыздардын билим алуусуна тоскоолдук кылган стереотиптерге каршы чагылдырылган. Муралдын ачылышына Оштогу кабарчыбыз Арген Нуров тобу катышып келген. Негизи эле бул муралды көп ойлошот, Оштун кооздугу үчүн же көркү үчүн коюлган дейт. Бирок менин оюм боюнча бул кыздарга дем күч бере турган, мотивация бере турган сүрөт деп. Анткени бул сүрөттү көрүп ар бир кыз өзүнү көрүш керек. Бул сүрөттөн мен мисалга өзүм көрдүм. Мээрим Аскарбекованын жашы 17-де. Ал Ошто пайда болгон бул сүрөттү жаш кыздардын оюн, мүдөөсүн чагылдырган иллюстрация дейт. Анын айтымында кыргыз коомчулугунда жаш кыздар толук кандуу билим алышпайт. Билим алса да дарыгер, мугалим сыяктуу кесип менен чектелет. Мисалга, мен өзүм кесибим боюнча окууну бүтүрүп алгандан кийин IT технология жаатында да окууну бүтүргүм келет. Бул күчтүү кызды көрүп, биздин Кыргызстандын келечегиндеги кыздарды көргүм келет. Бул сүрөттү көрүп кыздар дем күч, окууга болгон максаттарын күчөтүү керек. Негизи эле Ош шаарында IT технологияга кызыккан кыздарыбыз көп, бирок аларды негизи эле ата-энеси каршы болушат. Көбүнө болсо эжекеге, көбүнө болсо медсестрага берип коюшат. Бирок IT технология азыркы бизге заманга талаптуу кесип болуп эсептелинет жана эгерде биздин кыздар IT технологияда окуганы көп болгондо мен аябай сүйүнмөкмүн. Анткени менин көп курбуларым кээ бири тапшырышкан, бирок алардын ичинен 20 окуучу болсо, анын ичинен 2-3 кыз болот, калганы болсо бала болот. Колуна китеп кармап илимдин сыртуу дүйнөсүнө арбалган кыздын элеси түшүрүлгөн мурал Оштогу Анар Кичи районундагы номер 13 көп кабаттуу үйдүн дуалына тартылды. Стрит арт же көчө искусствосунун жанрындагы эмгекти сүрөтчү Вера Андрианова жараткан. Ал бул эмгеги аркылуу коомчулукту кыздарды зордук зомбулуктан коргоп, алардын билим алуусуна шарт түзүүгө чакыргысы келген. Мы пытались найти такие общие вещи, которые могут символизировать что-то. Биз бул сүрөттө илим алуунун жалпы нерселери менен байланышын чагылдырууга аракет кылдык. Ал жакта микроскоп, биология, физика, информатика жана бүгүнкү күндө популярдуу болуп жаткан тилдерди программалоо кетип турат. Ошондой эле мында химиялык колбалар жана планетага умтулуу чагылдырылган. Вот я ее знаю, поэтому мы ее нарисовали. Также там колбы, химия, ну и стремление к планетам. Бул иллюстрацияны Оштогу Youth of Osh жаштар уюму ишке ашырып, Роза Люксембург фонду каржылаган. Жаштар уюмунун өкүлү Айжан Сатинбай кызы коомчулук соңку кездери Кыргызстанда кыздардын укуктары көп бузулуп жатканына көңүл бурса, кыздарды коргоонун бирден бир жолу алардын билим алууга болгон мүмкүнчүлүгү дейт. Биз ойлонуп, акыркы Кыргызстандагы көп окуялар болду, кыздар менен, жаш кыздар менен байланыштуу. Анан ошону ойлонуп атып, именно билимге болгон тең мүмкүнчүлүк, кыздар дагы билимге тең мүмкүнчүлүккө ээ деген маселени көтөрүп, анан көп эксперттер менен да биз мына художниктерди атайын нанимать эткенбиз. Анан ошолор көп эксперттер менен ошол байланышып, алар менен талкуулап ушундай сүрөт пайда болду. Кыздар көбүнчө гуманитардык профессияларга барат да, кесиптерге. Кыздар дагы технический профессияларга ээ болсо болот деген мааниде биз ушул ар түрлүү иллюстрацияларды тартыптык. Адамдарга, жаш кыздарга дагы түшүнүктүү болот деп. Оштогу муралдын ачылышына келгендер илимге умтулган сегелек кыздын бейнеси жеткинчек кыздарды коргоого, алардын билим алуусуна шарт түзүүгө шыктандырат деген ишенимде. Бүгүнкү келген ошол сүрөтүбүздүн мааниси
30-жылдардагы Чуйков кыргыз кызы деген сүрөтү кандай маанилүү болсо, Анар Бичи районуна жана Ош шаарына ошондой мотивациялык сүрөт болсо экен деген ишеничтебиз. Кыргыз коомунда кыздар үчүн илим билимдин аркасынан түшкөнгө караганда эрте турмушка чыгып, үй бүлөнүн жүгүн арткан оң деп бул көз карашты каада салтка жана динге байлагандар да бар. Иш чарага катышкан Ош шаарынын казысынын орун басары Мирлан Токтомушев ислам билим алууга чек койбой турганын белгилеп, кыздарды окутууга үндөдү. Ислам шариятында эч качан кыздарды илим албагыла деп эч ким тоспойт. Тосук жери жок. Анын болгону шарт шарайыттары бар, шарттары бар. Кандай деңгээлде илим алыш керек, кандай кылыш керек. Эч ким, мисалы үчүн, бирөө кызын окутпай аткан болсо, аны мусулмандарга төңкөбөңүздөр. Мусулмандары жок эле, мен сизде эле, мен айтсам деле, айтпасам деле, баары эле кыздарын окутуп атат. Дагы ушул Кыргызстандык бир канча жерде студенттер, канча миң деген, 100 миң деген кыздар окуп атат. Ону молда айтса деле, айтпаса деле окута берет. Бул мурал кыргыз коомунда кыздарды зордук зомбулуктан коргоо, дегеле аялдардын коопсуз жашоосун канткенде камсыздайбыз деген талкуулар күчөп турган маалда ачылды. 5-июлда Бишкекте ИИМдин алдында, 8-июлда Ошто ички иштер башкармалыгынын алдында кыз келиндерге зомбулук көрсөтүүнү токтотуу талабы менен акция өткөн. Өткөн айда өлкөдөгү 30га жакын кризистик борбор, укук коргоо уюмдары жакынкы күндөр эле аялдар, балдар, кириптер болгон 20дай фактыны тизмелеп, президент Садыр Жапаровду атайын чара көрүүгө чакырган, кайрылуу тараткан. Кыргызстанда ала качуунун курмандыгы болуп билим албай калган кыздарды арбын. Укук коргоо органдарынын маалыматына караганда 2020-жылы 210 кылмыш иши катталган. Алардын 5% гана сотко жеткен. Былтыр кыздарды урдоо жана никеге мажбурлоо боюнча 560 факты катталган. Арген Нуров, Азаттык, Ош. Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү негиздеген билим айтыш долбоору ишемби күнү Бишкек шаарындагы Ынтымак паркындагы амфитеатрда айтыш менен жыйынтыкталды. Айтыш эркин форматта өтүп, шаардыктардын бүйүрүн кызытты. Ой, үйлөнүп байгең албайбы, күчүн чындап сарптаган. Медиа сабаттуулук боюнча жыл башынан бери сабак алган төкмө акындар бул айтышта бир темага чектелбестен эркин төгүштү. Алдын ала жуу аныкталган акындар бири-бирин чынчы тамашага салса, айрымдары саясаттан саймедереп жатышты. Билим таймашка катышкан 21 акындын 19 мырзалар, 2 акын кыздар болду. Алар Жамайка Токонова жана Айсаба Базарбай кызы. Көрүүчүлөр айрыкча Айсаба менен анын жуубу Кутман Садыбакасовдун кыз жигит айтышынын кыраан күлкү менен сүрөп угушту. Кайнеси тишип турат жеңесине, сүткө тойгон күчүктөй толмоч кайным, чыдар бекен жеңесинин жемесине, чыдайбы жеңесинин жемесине. Билим айтыш долбоорунда төкмө акындарга дасыккан адистер 8 ай бою сабак өтүп келишкен. Алардын чечимимен акын Баян Акматов 3-орунду, Жылдызбек Төрөканов 2-орунду жана акын Кутман Садыбакасов 1-орунду багындырды. Билим айтыш долбоорунун финалдык айтышынын жеңүүчүсү жана 85 000 сом акчалай сыйлыкты Кутман Садыбакасов тапты. Ошондой эле Актаңдай коомдук фонду жасатып келген алтын комуз сыйлыгы акын Жылдызбек Төрөкановго тапшырылды. Көпчүлүк элимден бери бүгүн көтөрүлөр баркымда. Жайнаган элди көргөндө жазыла түштү жарпымда. Эң негизгисиң ушундай эсендик болсун калкымда. Алтын комуз бул сыймык, эң негизгиси калайык алтын сөз калсын артында. Калган 18 акында кур кол бой кайтпай, кызыктыруучу акчалай байге менен сыйланды. Жалпы байге фонду үчүн 500 000 сомго жакын акча каралган. Билим айтыштын максаты төкмө акындар аркылуу медиа сабаттуулукту коомчулукка жайылтуу болгон. Төкмө акындар байыртан эле коомдогу баалуулуктарды кеңири жайылтып, маанилүү миссияны аткарат деп эсептегендиктен Интерньюс уюму акындардын потенциалын бүгүнкү күндө да туура нукта пайдаланууну чечкен. Уюштуруучулар төкмө акындар менен биргелешкен долбоор улана турганын маалым кылышты. Айтышка кызыгып калсаңыз, анда билим айтыштын толук версиясын биздин YouTube каналыбыздан таба аласыз. Ал жерде Азаттыктын бардык видеотекасындагы көрө аласыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.